Assalamu alaikum. Nazarыңызda Desin TV YouTube kanalı. Dostlar, sizler hazır ойлоңуздар, кандайдыр bir чыгыш базарында турабыз деп. Бул кадимкеле Ордолуу Ош шаарынын автобекети, автовокзал. Ушул түштүк борбордун жүзү болгон Ош шаарынын автовокзалында турабыз, достор. Мен сиздерге ушул автовокзалдын мышы кыйлай турган акыбалы менен тааныштырамын сиздерди, достор. Hazır özünüzдөр күбө болосуздар. Ушул Ош шаарынын автовокзалында, борбордук автовокзалында эл аралык, шаар аралык каттамдар каттай турган бул автовокзалда бир нече маршруттук каттамдар бар. Маселен, Сары Челекке чейин, биягы Токтогулга чейин, Лейлек жактарга чейин бүт ушул жерден кетишет. Бул жерде абдан көп маршруттук каттамдар бар. Бул ар бир каттамдагы айдоочулар өздөрү ушул күндө өзүнүн тарифи бар. Ошол акчаны таштап кетип турушат. Бул бир нече миңдеген акчалар бир күндө түшөт деген сөз. 150 сом, 100 сомдон ар түрдүү. Андан сырткары шаардык каттамдар бар бул жерде. Менин негизги айтайын дегеним, достор, ушул шаардык автовокзалда эч кандай bir adamlar üçün şart түзүлгөн эмес, отура турган балалуу энелер үчүн, жана башкалар үчүн, айдоочулар үчүн бул жерде жалаң гана акча топтомой айдоочулардан, адамдардан азыр, достор, мына биз ушул чыгыш базарына айланган автовокзалдын мына автобустар тыгылып ушул жерде турушат. Азыр бир водитель менен сүйлөшөлүчү. Мына ушундай маршруттук каттамдар бар экен. Ассаламу алейкум, бир мүнөт сүйлөп коесуздарбы? Сүйлөй аласызбы? Жок, качып атышат. Коркушуп дуктары жок баарынын. Assalamu alaikum байке, Desin TV YouTube kanalынан. Bir minut карап коесузбу? Бир-эки суроо бар да, могу жаныңыздарда базар турат. Ушул базардын машиналары туруп силерге мындай тоскоолдук береби? Машиналарыңарды коюуга. Кайсы машиналар? Мына арттагы машиналарда, мисалы үчүн, базар болуп. Тоскоолдук бербейт бизге маршруттарга. Грузовой машиналар делип бөлүнгөн баары. Сизге ушул автовокзал тарабынан маршруттук каттамда айдоочуларга кандай шарттар түзүлүп берилген? Эс ала турган, башка. Мындай коркпой духуңуз жетип айта аласызбы же коркосузбу? Мен машина өзүмкө, договорум бар. Мен эмнеден корком? Жок, сизге шарт түзүлүп берилген. Мага мисалы үчүн айдоочулар айтылат. Шарттар азыр график боюнча мен 10:20 коям азыр. Ага чейин отура бересиз. Кышта да ушинтип отура бересиз. Кандай отурабыз? Саат график. Жок, шопурларга мындай шарт коюлганбы бир? Ысык чай ичебиз, теги. Отура турган жериңер барбы? Медпунктуңар барбы? Медпункт жок. Эчтеке жок. Медпункт жок. Наркологубуз бар. Эмнеңер бар? Наркологубуз бар. Жеке бизнес. Наркологубуз бар. Мамлекеттик мекеме эмес. Частный бирде айтылмат деген адам колуна карайт. Мына ортасына берип автовокзал эмес, базар бул жерчи. Жок, сиз жаңы жылга чейин картошка базар, жаздын алдын мына Дарбек коом базар. Сиз өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мына жолдун акыбалын көрүп атасыңар. Бул мына маршрутка минген балдар мисалы, ар бир рейсине акча төлөйт. Буларга 1 грамм условия түзүлгөн эмес. 1 грамм условия. 1 грамм условия жок. Но тиги бар кафени көргөнмүн, бир минутка деген. Ачкандай условия жок. Жооп берген шарты жок. Мына чаңды көрүп атасыңар. Азыр да карап турсаңар, могул жактан фуралар кирет. Жок, мен ошону айтып, бияктан неме кылсам, кайра тарабын талашып атпайбы? Шарт барбы айдоочулар? Керек. Ал эмне? Жашырганда биз башында. Жок, мисалы үчүн сиздерден ар бир рейстен акча алынат да бул жерде күндө. Мен айтайын дегеним, бул ушундай адамдарды эксплуатациялоо менен бирге эч кандай шарт түзүп бербей жатышат. Мен экинчи жолу тартып жатам бул жолду. Ал эми адамдарга деле эч кандай шарт жок да бул жерде. Балалуу аялдарга эч кандай шарт жок. Могул жерде балдарга ата-энелерге немеси бар. Ичине кирсеңер көрөсүңөр, эч кандай шарт жок. для родителей, для энергии балдарга деген комната бар, ан жерде вообще 1 грамм
Şart yok. Жауып постоянно. Мына акыбалын көрүп атасың. Бул суроону былтыр мына немен кайсы перед выборына президенттик шайлоонун алдында Садыр Нуркожоевич келгенде стадионда ушул суроо берилген. Вокзал. Эми өзүңөр деле ойлоп көргүлөр, бир жаш бала деле ойлонот. Эң бир баягы бирөөнүн үйүнө келсең баягы эшигин көрүп төрүнөт дейт го. Ошо сыңгар эле мына вокзалдын акыбалы бул жерге канчалаган мына кошуна мамлекеттерден Өзбекстан, Тажикстан эми айтпай эле коеюн, туристтер келет мойду биз көрөбүз. Мен туруп уялам бул жердечи. Акыбалын карагылачы. Мен ойлойм да бул Афганистанда мындай ошо автовокзал жок. Ошо туура айтасыз. Бир вокзал болсо ушуну карай албайт. Эгерде Минтранспорттун колунан эч нерсе келбесе, биздин Ош шаарынын мэриянын балансын өткөрүп берсин, мэрия жасайт. Ооба. Ачыгы да. Өткөрүп бербейт ат. Буну биз сүрүштүрдүк. Биште мен өзүм аркасынан жүрдүм ушуну. Ооба. Минтранспорттан мына бизде годовой алеги шаар неме мамлекеттин мына бюджетине түшкөн мына салыктардан канча миллиард түшөт экен, болгон 5% гана Минтрансқа бөлүнөт экен. 5% деген бул не деген жетпейт да бул жерде. Бул ушундай Кыргыз автобекети деген ишкананын азыр сатылыш керек деп жатышат да. Бул ишкана ушундай коррупциянын уюгу болуп калыптыр да. Мен абдан ачык эле уюгу. Ачык, открытый. Абдан ушул зээнди кейте турган, сиз айтмакчы, биздин түштүктүн борборунун туристтер бардыгы көрө турган жер ушул да. Анан келип туруп, эми айтып эч кандай шарт жок. Мен уялам, мына көрүп алчы, баягы мен уялам деген депутат атка мініп калбайм. Чынын айтканда уят да, уят. Мен эмне себептен бүгүн тартып жатам байке? Мен кече дагы бир айдоочулар менен сүйлөшкөнмүн. Мына килтеген фураларды коюп, миңдеген акчаларды ушул жерден автовокзалдын ушул кишинин чөнтөгүнө түшүп атат, ким болсо да. Мен азыр барып сурап берейин да. Но кон сатканын бирөөсүндө бир чек жок, 2000ден төлөйт, түшүнөчү. Күнүнө кирбет дегенде 15-20 фура кирип чыгат, эсептегилер мына. Ооба. Итогун чыгарып эле койгула өзүңөр. Ооба. Ошончо анан кече күнү мен азыр бул кишиден, бул сиздин коллегаңыздан сурап атам. Бизге ушул машиналар тескерисинче тоскоолдук берип, машиналарды койгонго жай жок. Ошону мен бияктагы кишиден сурасам, жок, тоскоолдук жок деп, жанагы кыргызча коркоктук менен өзүңөрдүн талабыңарды кое албай, ушундай ошону айынан болуп атат да, ушунун баардыгычы. Эми мындай да, туура ар ким өзүнө жооп берет. Мисалы, эмнеден коркот? Баягы баш кесмей бар дейт, тил кесмей жок, айтыш керек аны ачыгын болгон. Азыр бийлик элдин колунда. Башта эми 30 жыл кыйналып, хорошо эми. Көрүп атабызбы, бар жок деле тазаланып эме болду. Көрсүн мына акыбал. Азыр могу жерге рейсовый 20 адам салып чыгат маршрутка. Фура келет, пробка болуп калат. Пробка болуп калат, кече көрдүм мен. Портер келет. Мисалы, могу портерлерден сатып жүргөн 500 алат. Средний буржуйлардан 1000 алса, могулардан 1,5-2 алат. Акетте тушулакчар. Мына бирөөнүн квитанция жок, барып сурап алсат. Ооба, эч кимде жок. Бардыгы леви чөнтөгүдө. Полный автовокзалдын директоруна кетти. Урматтуу көрөрмандар, мен мына ушундай сөздү күттүм эле. Мына эң адилеттүү сөздү айтып жатат, ачыгын айтып. Эч кандай бул жерде айдоочуларга шарт түзүлгөн эмес. Айдоочулар эле эмес, элдерге, эң негизги элдердин өзүнө, балалуу энелерге, башкаларга. Мен азыр урматтуу көрөрмандар ушунун экинчи этажын ушул көрсөтүп түшөмүн. Бул бомба түшкөн. Рахмат байке. Афганистан бул жерчи. Афганистанды. Я кайсы телевидение? Десин ТВ, YouTube канал. Мына бул ушул окат жеген ашканалары. Азыр биз экинчи этажына чыгабыз. Бир нече миңдеген машиналар ушу келип кетип турган жерден ушунчалык көп акчаларды алып, бул Кыргыз автобекети деген ишкана ушундай коррупцияга баткан ишкана да. Муну чынын айтканда ушул сатылыш керек, жеке бир адамдын колуна өтүш керек дегени деле чын. Ушундай мамлекеттик мекеме болуп туруп, эч кандай мына кароосуз. Мына шуну көрсөңүздөр, мына экинчи этажы. Бул менимче талибандардан кийинки Афганистан деле мындан кичине тазараак болсо керек. Мына бомба түшкөн. Мына мен жазында тартканда бу жерден суу тамчылап. Мына ушул достор, Оштун Кыргыздын түштүк борборунун акыбалы автовокзалдагы. Же булар мэрияга балансын өткөрүп беришпейт, андайга мыйзам жол бербейт экен.
Cecek adamlarga satılbaydı. Kança yıllardan beri bir iki kişinin sol çöntөгүнө gana түшкөн акчалар. Мына ушул автовокзал эч кандай шарт жок бул жерде. Азыр биз ушул коондарыбызды саткан жүздөгөн фуралар турат. Ал жерде миңдеген акчалар күндө түшүп турат. Ошол машиналарды көрөбүз. Çay çeker. Азыр биз ушул автовокзалды автобазарга айлантырган фактыны көрөбүз, достор. Мынакей. Ушул моундай портеллерден эле 500 сомдон алынат деп атат. Буларда квитанция жок. Эч кандай касса аркылуу өтпөйт акчалары. Бирisi да квитанциясын көрсөтө албайт. Каяктын дарбыз экен? Кара суулукму? Мына достор. Базар. Дарбыз канчадан болуп атат? Darız 70'ten. Килограммы, штугу. Бу местеде турганыңарга квитанция кесип беребиз силерге кандай? Барбы жаныңызда квитанцияңыз? Жок. Каякта? Бирди көрсөтө аласыңарбы? Кечээки эмирдеги күнкү. Бербейт деп эле ачык эле айтпайсыңарбы мафия деп? Жок, 200 сомдон беребиз. Эч кандай квитанция берилбейт бул жерде. Мына ушундай миңдеген, жүздөгөн машиналар турган. Булардын акчасы каяка кетет? Булардын баары албетте бекер турган жок. Күнүмдүк квитанцияларын төлөп турушат. Ал эми эң негизги милдети болгон элди транспорттук каттамдар менен камсыздоо, айдоочуларга шарттарды түзүп берүү, элге шарттарды түзүп берүү жагына келгенде буларда эч нерсе жок. Жолдор ушундай чаң, санитардык талаптарга жооп бербеген жерде ушундай базарларды кылышып, акчаларды солоп, сол чөнтөктөрүнө салышып отурат. Бул автовокзал эң бир биздин мамлекеттин ушундай коррупциясынын күзгүсү. Бизде акыбал көпчүлүк жерде кудум ушундай. Бардык тармакты текшерсеңиздер, мына ушул автовокзалдагыдай ал акыбалды көрөсүздөр, урматтуу достор. Муну ачык эле айтыш керек. Буга али бери мындай нерселерге мамлекеттин укуругу жетеби, жетпеби али белгисиз. Булар отуруп алып мына мынтишип отурушат. Эч кандай элдерге шарттарды түзүп берүү, андай мындай нерселер жок. Саламатта туруңуздар, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен мен Десин ТВ каналынан Бакыт Сулайман болду.